эл арасында ушундай нарк кааданы, накыл кептерди айтып турган бир аксакалдар жок деп айтып калышат да. Айыл жергесинде деле ошол жерде. Ушуну байкаган жайыңыз барбы? Бул дагы биздин ооба, эл азыр аябай кызык болуп, аябай кызыгып атат бул маселеге. Дагы бир наркыбыздан бир кеп кылайынчы. Бир жигит ары бастырып, бери бастырып, билим алып, билим чогултуп, сөз чогултуп, лакал чогултуп, аябай мындай өзүн даярдайт экен да. Мен эл аралайм, элди ээрчитем, элдин убактысын алып жакшы сүйлөп берем деп аябай өзү даярданат экен. Анан кийин кимге келет экен, өзүнүн данышман окуучусуна келип туруп, сизди болсо кайда жүрсөңүз да угат, дайым бардык жерди угат, а мен айрым жерде мен укпай калып атам десе, данышман сурайт экен: иним, сен кайсы жагдайда, кайсы маанайда сүйлөгүң келип жүрөт, ой пикириң кандай, эмне жөнүндө ойлоносуң, мамилелерде оройлугуң, кара санатайлыгың, кемшөнтөйлүгүң жок беле, мага ачык айтчы десе, ошо мен бирөөнүн көңүлүмө бирөө катуу айтып койсо такыр эсимден чыкпайт, ошону унутпай жүрө берем. Кек сактап, кек кубалап ала албасам деле жүрөгүмдө жүрө берет. Анан жакшы сөз дагы уккум келет, анын баарын окуп үйрөндүм. Болбой эле ички дүйнөмдө экөө тиреше берет. Ошентип сиздей сөзүм өтүмдүү, жугумдуу боло албадым десе, данышман айтат экен: сен бир мүшөк бир капты ал дептир. Бирөөнүн жөнүндө жаман сүйлөсөң, аяка бир картошка салып кой дептир. Бирөө жөнүндө жаман айтып алсаң, да бир картошка салып кой дептир. Ошентип бир нече айдан кийин экөөбүз жолугабыз деген экен. Анан баягы жигит данышмандын сөзүнө макул болуп, аркасына капталып алып, эл кыдырып, бирөөлөр менен ары тартыш бери тартыш болуп отуруп, анан баягы немеси кабы толоюн деп калат экен. Биринчи чыккан картошкалары жыттанып чирий баштайт экен. Кийинки картошка оордошуп, анан капты көтөрүп жүрүп, аябай оор болуп, анан белибек чейип, данышмандын алдына келет экен: мен айтканыңызды кылдым, кабым оорлоп кетти, сасып да кетти, баса албай калдым дегенде, анан данышман айтат экен: балам, укчу, сага ушунун кереги бар беле? Ар бир мына бир кичинекей жамандыкты биринчи картошкаңга сасый баштады, дагы эле көтөрүп жүрөсүң. Экинчи картошкаңда жыттана баштады, дагы эле көтөрүп жүрөсүң. Канча мына ар бир жаман сөзгө, жаман ойго, же бирөөнү жамандасаң, же бирөө сага жамандап кетсе, ошонун баарын кабыл алып эле жүрөккө жакындата берсең, ушинтип оорулашып эч жакка жылбай каласың. Айтарым, жаман сөз болобу, жамандык болобу, деги эле адамдын касиетине тетири тартып баарын таштап салыш керек, убагында унутуш керек. Жакшылыкты гана көбөйтүш керек. Мына ошондо анан жеңил болуп, сөзүң өтүмдүү болот деп айткан экен.